Дал ушул таркатылып жаткан көмүр бул Бел алманын көмүрү. Исанов айыл аймагындагы негизи жалпы айылдарга социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөргө таркатылып жатат. Бул соц пакет катары берилет. Арзан көмүр алуучулардын тизмесинде Жаргоргон айылынын тургундары Бакировдордун үй бүлөсү да бар. Алар өткөн айда эле кышка кырата даярдык көрүп, тоннасын 7000 сомго көмүр алышкан. Кара отундун кымбаттыгынан улам азыраак көлөмгө алган үй бүлө бүгүн арзан көмүрдөн алышты. Анткени жергиликтүү бийлик килосун 2 сомдон көмүр таркатты. Ömrün 7 som ilktiğinden aldık da. Öşe. Mına ardan kömür eken, hökümet öz berip atat, kömür agap kese, anandağı alıp tursak deyibizde. Атайын ачылган базаларда арзан көмүрдүн сатылышына жергиликтүүлөр да ыраазы. Алар өткөн жылдагыдай жаз айларына чейин иштеп турса дешет. Bundan дагы арзаныраак болгон жакшы, элге чындыгында, элге жардамда. Азыр эми кыш эми баштала элек, эми мындан бияка башталат. Бирок көмүрдүн ушунчалык келип калганына Аллага шүгүр. Айыл өкмөткө рахмат, арзан көмүр келге таркатып атат. Чоң рахмат. Ушундай көмүр келе берсин ар дайым. Көмүр Бел алма карьеринен келген. Ал жергиликтүү бийликке соц пакеттин негизинде берилет. Быйылкыга жалпы 250 тонна каралган болсо, учурда 150 тоннасы таркатылып бүттү. Бөлүштүрүү иштеринде алгач атайын каттоодогу үй бүлөлөр алат. Исанов айыл аймагында 700гө жакын социалдык жактан аз камсыз болгон үй бүлөлөр бар. Мындан сырткары Ооган согушунун Баткен окуясынын катышуучуларына да берилет. Айыл жергесине bir 30 tonnadan өзүңүздөр көрүп тургандай кылып, БК маркасындагы көмүрдү биз түшүрүп берип атабыз. Болгону 2 сомдун тегерегинде болуп жатат. Учурда бул ушу жол акысына эле төлөнө турган акча. Биздин айыл өкмөтүбүздүн территориясына караган көмүр кендер дагы жок эмес. Ал көмүр кендерде мындай БК маркасындагы көмүр жоктугуна байланыштуу өзүңүздөр көргөн мындай БР маркасындагы көмүр бар. Буларды бекер биз ошол калктын айылдык катмарына бөлүп беребиз. Учурдан оокатта арзан көмүр саткан 26 база иштеп жатат. Анда отундун тоннасы 3000 сомду түзөт. Бул аталган аймактагы иштеп жаткан 3 карьер менен сүйлөшүүлөрдүн негизинде ишке ашкан. Арзан баада сатылуучу жайлар жазга чейин иштейт. Мындан ары дагы азыр биз ар бир айыл өкмөткө биз штаб тарабынан тапшырма берилген. Ар бир айыл өкмөттө кеминде 2ден соц база, топ база мындай арзан көмүр сатуучу базалар уюштуруу тапшырылган. Ошондо азыр 26 топ база иштеп атат. Анан ушул күнгө чейин 2000 тоннага жакын келген, сатылып бүтүп азыркы мезгилде 200 тоннадай бар. Айтсак 2 жылдан бери Ошо булусунун аймактарында арзан баада көмүр саткан базалар иштеп келет. Мында көмүр карьерлерге карап, баасы килосун 3 сомдон 5 сомго чейин сатышат. Элди арзан отун менен камсыз кылууда. Облуста 5 карьер менен келишим түзүлгөн. Айжаңыл Турду Маматова, Уран Адишев, Улар Кайназаров, ЛТР, Ош облусу.